Новопавловка муниципалдык аймактык башкармалыгынын аймагында Алтын Ордо жаңы конушунда турам. Жамгыр жааганда бир кар турду, ошо менен жуулуп кетти. Анча-мунча нашар трамбовкалап калган жерлер яма бойдон эле калып кетип атат да. Ошондон бул жагыбыз полный эле мондай көлчүк болуп ал жерлерчи. Жамгыр жааганда ылай, кургаганда чаң. Модай кагазда жүрөт 25 сантиметр калыңдыкта төгүлдү. 25 эмес 5 сантиметр жок мына жерде. Могу жерлерди кара, мына полный көрдүңбү? Мына шебем төгүлдү, төгүлгөн жоктурбу? Мына бардыгы эле ушундайда. Жүрүндүгөдөн чыккан батпак мына. Четине чыккан. Эми аксакалдар сурактырды, жазат турбу? Анан кийин бул жакта документте жазылып турат, мелкий песок шебен деп, шебен эч бир эмес жок. Мына мен калп айтсам, мына ушул адамдар бүгө. Анан ушунда эле бөлүнгөн акчалар көрүнгөн жагына эле чукулап жеп эле жарым жартылай документте бөлөк төккөндө бөлөк кыла берсеңиздер анан урматтуу генерал специалистсизби? жок. Мына көрдүм, көзүм менен көрдүм да турбу? Эми мына болду эми. Эми барып айтсаң жалганчы болбойсуң да. Бар, мен бул жерге келип макамын изучать эткенбиз. Бул жайыт жери болуп эсептелет. Жок. Жайыт жеринин категориясын которуш керек. Ал итак которулат да. Эми азыр ошол которуулар боюнча Бишкек шаардын статусундагы жерлерде андай жайыт жер, айыл чарба жери деген норма жок да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-дан 21:00 чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялар акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Саламатсыздар урматтуу мекендештер, мен азыр Бишкек шаарындагы Новопавловка муниципалдык аймактык башкармалыгынын аймагында Алтын Ордо жаңы конушунда турам. Өзүңүздөр билгендей, бул Алтын Ордо жаңы конушунда бул Гоголь көчөсү, эң борбордук көчөсү десек болот. Бүтпөскө айланган жол атыгып калды десек болот. Кайрылбаган кишиси айтпаган чоңу калган эмес. Бүгүн дал ушул жол боюнча жана Алтын Ордолуктардын көйгөйү тууралуу жеринен таанышты укканы, маселесин чечкени келдик десек болот. Азыр тийиштүү Ленин районунун администрация жетекчилерин жана мэриянын бир топ муниципалдык кызматтарын чакырдык. Кызматтарын жергиликтүүлөр менен чогуу чаран азыр мына ушул Алтын Ордолуктардын көйгөйлөрүнө көңүл бурабыз. Мына жолдорду карайм. Мунун кана таза шагыл эмес да булар. Бардыгы ылай баскак бардыгы. Шебен болуш керек да. Мына могу жерди кара. Могу жерлерди кара, мына полный көрдүңбү? Мына шебем төгүлдү, төгүлгөн жоктурбу? Мына бардыгы эле ушундайда. Мына карасаң. Жолдон же ясно да. Жол эме болбойт. Мына эмне? Кече сүрүп койгондо, кече сүргөнү бул. Мына сүрүп койгондо кече. Адам баса албайт элек. Айтып атып анан бир сыйра сүрдүрдү бул жакты да бир жол. Же ошону Болбой калган. азыр эми барып айтсаң болот, көрдүңбү? Мына көзүң менен көрүп атасың эми. Мына жүрүндүгөдөн чыккан батпак мына. Мына жүрүндүгөдөн чыккан батпак мына. Кара мына. Жүрүндүгөдөн чыккан батпак мына. Четине чыккан. Эми аксакалдар сурактырды, жазат турбу?
аракет кылып суганышат dedi. Жасап беребиз. О, буйрса. Жасаган жокпу деген жокпуз биз. Жасап беребиз. Титулга киргиздик. Кече урматына келгенде ноң кийимиңизди боппос болуп кетмексиз. Кече кумзукта келгенде аябай укмуш болуп, мен Күнүнөчү. Күнүндө маса мен ушерге. Мен мына көрдүм, көзүм менен көрдүм да туруп. Эми мына болду. Эми барып айтсаң жалганчы болбойсуң да. Көрбөй туруп барсаң жалганчы болуп каласың. Мына эми туруп болду. Саламатсыздарбы? Кутман министрлери менен Алтын Орда конушунун тургундары даярдоо бүгүн 2025-жылдын 25-мартында депутаттын катышуусу менен элүү миңдин Улукбек Карыбек уулунун депутаты өзү ушулерге жыйын өткөргөн чакырып отурат. Менин атым Жомарт, Ленинский районунун башчынын орун басары болуп иштейм. Калгандар биякта Деңиз Самарбекович, Навапа коммуниципалдык башкарма начальниги. Бул жерде сиздердин 2-3 маселе, көйгөйлүү маселе көтөрүлүптүр. Ошол боюнча бул жерге азыр жыйынга келип отурабыз. Руксат этсеңиз бул сөз берет. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Сиздерди көрүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Урматтуу туугандар, мен азыр Техноплаза дүкөнүндө турам. Эгерде сиздерге тиричилик техникалары кызык болуп аткан болсо, анда мага көңүл буруп турсаңыздар, баарын сиздерге деталдуу көрсөтүп берем. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта кер жуучу машиналардын түрлөрү, дүйнөлүк бардык брендтин формаларын, көлөмдөрүн жана сапаттарын тапсаңыздар болот. Сиздин ашкананын көркүнө көрк кошо турган, сиз каалаган дизайндагы муздаткычтардын сапаттууларын жөндүү баада дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Ошондой эле үйүңүздү жаңы бүтүп, заманбап духовкалардын түрлөрүн издеп аткан болсоңуз, дал ушул Техноплаза дүкөнүнө келүүнү сунуштайбыз. Жалпы эле тиричилик техникалары дал ушул дүкөндө сатылууда. Дареги Чүй 279, телефондору 0774 024 777 номерлеринде. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, биз сиздерге Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Төмөндөгүдөй ыңгайлуу автоунаалар, тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек ара өткөрмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп келишет. Ошондой эле коопсуздук талаптарына толук жооп берет. Эч кабатырланбастан төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. +7 977 110 34 11. Сиздерден келген кайрылууга, катка жооп кылып, атайын телефонограмма жиберип, Ленин районунун администрациясына, ошол учурда мэриянын башка службаларына дагы тийиштүүтарына билдирме берип, анан астыңыздарга келдик. Негизги эки маселени белгилеп бизди чакырып атасыздар, эки маселени көрсөтүп бизге жазып атасыздар. Бул эң башкысы сиздердин аталган ушул Гоголь көчөсү. Экинчиси транспорт маселесинде. Ал азыр транспорт департаментинен келдиби? Транспорт департаментинен келген жок, Бишкек асфальт. Макул, ал боюнча дагы өзүнчө суроолорду коебуз. Азыр Бишкек асфальт сервистен да келди. Сиздерге микрофонду берели, угалы. Талаптарды, көйгөйлөрүңүздөрдү айтсаңыздар. Бизге берген маалымат боюнча осы Туруте деген компанияга берилгенде мына жолдун эски асфальтын сыйрып, кум шагыл төгүп беребиз деген. Ал эски асфальтты чыгарышты. Аны көрдүк баарыбыз. Бирок эски асфальтты ташты чыгаргандан кийин бери кум шагыл эмес, 80% топурак аралашкан таш төгүп койду эле. Ал төгүлгөн топурагы жаандан эзилип, баткак болуп, мына тургундарды аябай жүйдөттү. 3 миллион 884 сомго. Ал тендерге бөлүнгөн. Жөн эле муну асфальтты кырып, Ал бюджет эмеге. Бюджеттен бөлүнгөн. Туруте компаниясына бөлүнүп, Туруте жасап. тендерден утулган. Эмеден тендерден утуп алып ошолор жасаптыр. Бирок мына өзүңөр күбө болуп атасыңар, жасалган кейпин карагыла. Мода кагазда жүрөт. 25 сантиметр калыңдыкта төгүлдү да. 25 эмес 5 сантиметр жок мына жерде. Таштын калыңдыгы. Айтыңыз. Ошол биздин негизги көйгөйүбүз. МТУнун начальниги буякта турат, ага да кайрылганбыз. Ал дагы обращениесин берген. Мына Турутеде буларга айтыптыр, жасап бүтүп
өзүнүн мөөнөтүндө жасап бүттүк деген негиз чыгарып коюшкан да. Бирок мына фактически эчтеке жасалгандай болуп. 25 сантиметр төгүлбөдү бу жака. төгүлгөн жок. Мына ошо көрүнүп турбайбы. Андан кийин чыгарылган эмелери бар. Эң негизгиси бу жерде обязательствосы мынау да. Гравий төгүлгөн жок. Ошону айтып атат. 80% эме оптималка деп төгүштү. Оптималкасы 80% топурак. Топурак мышык илей турган көчөбүз чын эле. Азыр тим эле баткактан вообще баса албай атат. Азыр дагы кимиңиздер айтасыздар? Айтыңыз маселелерди. Бизде ошол главный ошол эле маселе болуп атат. Ушу Гоголь көчөсү менен профсоюздуу менен каттайбыз да негизичи. Бала чаканы мектепке ташыйбыз, күнүнө 3 мал, 4 мал жол менен жүрөбүз да. Бул жер мындай болуп атат да. Сүрдүрүп койгондон кийин ошол айтылгандай, документ айтылгандай гравий төшөлгөн эмес да. Бул жерге бош топурак төшөлүп калды шагыл мененчи. Ал жамгыр жааганда бир кар турду, ошо менен жуулуп кетти. Анча-мунча баягы начар трамбовкалап калган жерлер яма бойдон эле калып кетип атат да. Ошондон бул жагыбыз полный эле мондай көлчүк болуп ал жерлерчи. Жамгыр жааганда ылай, кургаганда чаң. Чаң невозможно да. Автобус өтөт. Автобустун артынан эчтеке көрүнбөйт да. Пешком эмелер жок вообще эле. Киши баса турган тротуар жок. Бардыгы трасса менен басат. Аны сүзүп кетейин деп да мындай жашы да айдайсыз да. Мындай аябай мындай опасный да ушул жакчы негизинечи. Именно жаш аябай оор. Пешком жүргөн кишилерге вообще эле жалко. Bizden менен анча-мунчалар билинбейт да. Мисалы өтүп кетесиң чаңданчы, пешком жүргөндөрдү чаң каптап эле кетет да. Ошол жерде жашаган тургундарга тем более да. Мисалы айнегин ача албайт, жерин жая албайт да эшигинечи. Чаң эле басып атат да. Бизге ушул эң эле бир главный көйгөй ушул болуп атат, жол. Башкасыны мамлекет кандай кылса, сиздер кандай карасаңыздар ошол эле болот болчу бизгечи. Ушу главный ушул жол элес болуп атат бизгечи. Ошону чечип берип коюңуздар, сиздерден суранабыз. Эме профсоюз жасалганча Гоголян жакшылап жасап берсеңер, Жамгырдагы, эмедеги чаң окшор көз ачылбай көрүнбөйт. Мен жооп берип коеюн уруксат. Жок, азыр айтып берсин. Эл айтып берсин. эмеде эле көчө калганда кызыл китеби чыга элекчи. 90 үйдөн кызыл китеби чыкты, Кудайым буйрса былтыркы Ленинский райондун токтому менен чыкты 90 үйгө кызыл китеп. Бирок ошол 90 үйдө мурунку эси эме кылып койду. Арестке коюп койду. Ошону кантип барып жетиш керек болуп атат да 90 үй, целый 90 үйдө арестте турат азыр. Ошо алыптырды да бир эле көчө калган кызыл китеп чыга элекчи. Кызыл китеп чыкты. Биздин колубузда турат. Бирок биз эч кандай ээлик кылып айтабыз да кызыл китебиз болсо. Не соц объект деп атабы кандай дейт? Жок, мурунку эмеси гектаршик өстөр менен өстөр бирине карыз болуп биздин жерди арестке коюп койду. Ошону кандай чечүү жолу бар? Ошо арестке койгон киши чечет да. Ошого чыгып туруп силерге саткан жердин ээлеринчи ошол менен сүйлөшүп эле туруп ошол гана чечип берет. Ал экөө тең эле демеде Воен Антоновка менен эмеде камакка алынып Ошол мен айла жокмун. Закон мыйзам ошондой экен, аларды алып чыгып туруп ошол. Жок, анда эмнеге бизге кызыл китеп берилип калды да? Туура мына Улукбек эртең менен экөөбүз сүйлөштүк өзүбүз чалып. Биз действительно могу айла кеткенде кайрылган ушундай болду да. Негизи Ленин районунда могу Агурда үчтөргө барсаңыз эң позор жол эле ошол болуп калды негизичи. А сиздер мына бийлик өкүлдөрү ары бери келип кетет экенсиздер андасандачы. Анан могу энди күндө кирип чыгып аткан эл мына туура айтам. Балдар школага барат Белчеден Баткак. Машина жүрүп атат, машина эмес автобуста отурсаңыздар кандай ыйлап атат. Сөздүн баары эле обсуждение ушул. Гоголяга кирдик, талкаланып бүттү, дөңгөлөбүз жарылды тийинди депчи. Анан могул жактын баарын жана красный линияны мына жаңы эле Замаким айтып атасыз. Кызыл линия ачып кеткендин баарын бүт нормага келтирип, арыгын салып бүт зыңкыйтуу ушул көчө. Тез арада чечип берсеңиздер жакшы болот. Ошон үчүн айла кеткенде сиздерге кайрылдык действительночи. Энди канча киши барбаган жери калган жок. ГКМБда жүрөт, акимиятта жүрөт, МВДда жүрөт дегендечи ар кандай маселе чечилбегенде мына биздин ушу райондо шайланган эл өкүлү деп Азыр
Ленин районунун акиминин орун басары дагы чогуу келди. Жогорудагы сиздердин претензияңыздарга, талаптарыңыздарга азыр өзү жооп берет. Так, саламатсыздарбы? Дары кутман күнүңүздөр менен, урматтуу Алтынорда тургун конуш жашоочулары. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, АТРдин алкагында 2020 жылы апрель айында Бишкек шаарынын составына кошулдуңуздар. Биринчилерден чечим болуп, ушул жерлердин көйгөйлүү маселесин карап туруп чечелде биринчи очередде профсоюзный көчөсүн шагылдап кыл боюнча иш-чара жүргүзгөнбүз. Профсоюзный көчөсү баштап, могул көчөсүнө дер шагыл төшөө иштерин былтыр жүргүзүп бергенбиз. Андан кийин элдердин талаптарынын негизинде Гоголь көчөсүнө действительности аябай аңчылыктар көп болгондугуна байланыштуу асфальт кылып бергиле деп элдердин суранысы менен биз проект разрабатывать этип баштаганбыз Новопавловка менен биргеликте. Анан Новопавловканын проектлерин баары даярдуу болуп, сметный документация чыкканда 34 миллион сом деп чыккан. 34 миллионду биз 3 жол тендерге объявлять этилди Новопавловка айыл өкмөтү тарабынан. Бул убыточная стоимость деп, кени мунун өзүнүн себестоимости ошол 40 миллиондон ашыгыраак сумма кетмек. Анан 34 миллион деп бул баягы смета менен бекитип бергенде 3 жол киргиздик, 3 жолдон киши качкан жок. Бир фирма качпады. Бир да фирма качкан жок. Анан баягы адамдардын кайрылуусунун негизинде баягы такыр машиналар жүрө албай калды, мындай тигиндей болду дегенде декабрь айында чечимдердин негизинде тендер жарыяланып, кирковка иштерин жүргүзгөнбүз. Бул кирковка кылынган, бул баары быйыл бузула турган жол болгондой баары кирковка кылдыртып, хотя бы жазга чейин соответствующий автобус жүргүзүп турганга деп биз сыйрытып туруп, фракция менен определенный тоннаж менен киргизгенбиз. Мына байка айтып атасыз, 25 сантиметр деп атасыз. Бул жерде притолщение деп турат, бирок сиз кубатура менен келген нерсе бул байке. Бул кубатура менен киргизип туруп жайлар. Бул смета. Мен сизге жана сиз жогоруда айтып кеттим байке. Мен сметчик эмесмин, бирок мен ошолорду карайм, менде техник зорлорум бар. Бүт баарын үйрөтөт, карайсың, текшерилет. Бул тоннаж менен келет. Бул жана асфальт мондай резкий жана жыртыктар болчу, ошол автобустар ыйлап жүрөт, биз кире албайбыз. Эл болсо автобус. Быйылкы жылкы азыр Кудайым буйрса өзүңүздөргө белгилүү болгондой эртең Бишкек шаарынын бюджети кабыл алган турат. Кудайым буйрса кабыл алса, бул Гоголь көчөсү быйылкы жылдын эсебине титул производственных работко биринчилерден болуп киргизилген. Биз буну Кудай буйрса быйылкы жылдын эсебинен жасап беребиз. Жасалат. Андан сырткары айтылып аткан Гоголь неме профсоюзный көчөсү боюнча айта кетелик. Профсоюзный көчөсүн биз Бишкек шаарынын составынан кабыл алып атканда профсоюзный көчөсү эч кайсы жерде баланста турбаган көчө болгон. Министерство транспорттан да тактаганбыз, бул биздин баланста эмес. Новопавловкадан тактаганбыз, бул биздин баланста эмес. Ошонун эсебинен баягы баланска койдуртуп, Минтранспорттан управ делами президентка киргиздиртип, Кудай буйрса быйылкы жылдын эсебинен алар да ушу профсоюзды автовокзал немеге дер, авторынокко дер чыгарып пландар боюнча ошондой жасалат деп план коюлуп перспективада турат. Уже буларда жасалуучу иштер. Анан азыр дагы айта кетчү нерсе бул жерден да биз былтыр действительно проектини согласовать этип тендерге бергенде биз изучать этип баштаганбыз. Мен өзүм келип бул жерге келип ишни карап, ар бир үйгө келип кайсы үй канча үй попадать этет экен, канча үй жолго чыгып кеткен, канча үй увеличение болуп кеткендиги боюнча биз келип 1-2 күн иликтеп тактап кеткенбиз. Анан азыр жергиликтүү жамаатка айтат элем ушул жерден тургундарына. Бүгүн болбосо дагы бир май айларында Кудай буйрса бюджет бекип тендерный процедураларын аркы беркисе болуп майдын аягында деп байкеге айтып атам. Примерный процедура ошого занимать этет. Ошол убактарда биз келип баягы бузчу үйлөрдү бузабыз. Ачык айтайын, жолго чыгып кеткендерге, мындай мыйзамсыз увеличение мамлекеттин жеринен чыгып кеткендерге бузабыз. Эгерде өзүңүздөрдүн ыктыярыңар менен азыр иш аракеттериңиздерди жергиликтүү тургундар эгерде чыгып кетсеңиздер, баягы мамлекеттин же муниципалитеттин жерин бошотуп бере бериңиздер. Бул анткени келешекте бул кенен жол болуш керек, жакшынакай элдер катташ керек. Бул баягы сиздер айтканда шаарга кошулгандан кийин кадимкидей инфраструктура өнүгүп, баягы шаардын алкагында жашоочу шартын түзүп беришибиз керекпиз. Анан ошол нерсени айта кетет элек. Канализациясы кошулат. Эми канализация маселеси боюнча, бул азыр пока вопрос открытый. Биз 2-3 жерде сунуштаганбыз. Бул боюнча отдельный проекттер долбоорлордо талап кылынат. Ал боюнча дагы иш-чара жүргүзүлүп атат соответствующий службалар менен Бишкек шаарынын капитал куруш башкармалыгы тарабынан. Мектеп боюнча өткөндө сунуш берилген. Мектеп салынса сонун. Бул боюнча азыр биринчи очередде мектеп куруш үчүн жердин макамын такташ керек экен. Бул
бул жерде сиз айтып аткан жер бар. Мойер мурун гейм план боюнча мына ушул жер Бул бөлүнүп. жерде ачык айтам, бул жерден биз үч айтып атканда ошо Рашкер коомунун жанында 13 гектар жер бар. 13 гектар жер бар. Мен бул жерге келип макамын үч айтып атканбыз. Бул жайыт жери болуп эсептелет. Жок. Жайыт жеринин категориясын которуш керек. Ал итак которулат да. Эми азыр ошол которуулар боюнча Бишкек Шаардын статусундагы жерлерде андай жайыт жер, айыл чарба жери деген норма жок да. Жана токтом. Лелин эмесин токтом. азыр эжеке саз меске жооп берем ал боюнча кармайтабыз. Бул Анан бул боюнча отдельный департамент управления муниципального имущества бар. Бишкек шаарынын мэриясынын өзүңүздөр билгендей ошол кээ бир мыйзамдарга азыр карап ошол мыйзамдардын негизинде жердин категориясын которуп, анан эски бекитет. Соцкульт быт деп коет, мектепке, ФАПка, садикке деп анан ушул категорияларды которгондон кийин анан биз долбоорго киргиз долбоорлогонго даярдайбыз ишти. Бул эмеден биздин жолубуздан күнүгө бир 10-20 машина мусор өтүп атат. Биякта эми токтотуп айтсак, мусорный полигон ачылды дейт. Ошол туурабы? Кайсы жерде? Кайсы жерде ачылды? Мына можа бычыканын ар жагында. Ошол жерге барып мусор махабат Ошол жагы. Азыр түшүндүк. Бул боюнча эртең сессияга күн киргизгенбиз. Эртең как раз ушул полигондор боюнча маселе көтөрүлөт. АТРдин алкагындагы бир канча мусорный полигондор жапкыла десе бир мындай конкреттүү кадамдар жок да. Эл жапкыла дейт, булар жаба албайт. Наркалар кабыл ала албайт мусорду. Ошол нерсени эртең карап атабыз. Как раз 27-синде эртең көмүлүп калбайбызбы деген. Ошо түшүндүм сиздерди. Бул маселе мусор полигонго кетет. Анын үстүндө иштеп атабыз азыр. Эртең 27-синде бул маселе каралат. Жол көйгөйү да бу жерден чаңдап жагып басты. Бул жерде урматтуу тургундар берге дагы бир турса болбойбу? Эжекелер. Күнүнө хотя бы бир мал суу себип кетсинчи. Ысыкта вообще демал, мына чекеде могу үйдө жашайбыз. Сиз кечирип калдыңыз. Кадышына отурсаңыздар бул жердечи эми көйгөй аябай айыкта. Азыр эң башкы сиздерге көйгөй жол. Биринчилерден ушул жол маселесин пока что бүтүрүп туралы. Ыкчам шуну тез арада мындай ишке ашыралы. Анан кийинки этаптарга да өтөбүз, бирок сиздер айтып аткан талаптар бул бурдатан эле айтылып жүрөт. Биринчи жолду жасап алып, анан кийин жолду казып баштайбыз деген нерсе бул биздин Кыргызстанда жаңылык эмес бул. Жок, эми күрөшүш керек муну мененчи. Туура айтып атасыздар. Негизи ошондой. Бардык процедуралар бүткөндөн кийин анан акырында жолду салыш керек. Бирок какаганга муштаган дегенде баягы акча каражат. Акыбалга, шартка жараша аракетти кылып көрө берели. Анан биринчи кварталына буйруса бюджет бекит, эртең 27-синде бекитип атабыз. Бюджет бекигенден кийин ушул биринчи кварталда сиздердики жылга келип, Кудай буйруса кийинки окуу жылга балдарыңыздар асфальттын үстүндө жүрүп калат деген ниет кылып туралы. Ага чейин мына жайында, жай ичи буйруса ылык ыстыкта тийиштүү кызматтар өз иштеринин милдеттерин аткарат. Простоюзный көчө тени калкалап атпайсыңарбы? Ошол жолду сонун жасап кетти деп. Мамет Эмин көчөсүн ошол жерде жашагандар өздөрү жасады. Могу жол менен талыштырып көргүлөсү, азыр кирип эле. Жолдун эмеси кандай? Коргоочу органдар ГКМ заключение чыгарып берди. Бул жерде мындай байкеси, мына гранула, крошка, мелкий песок деп жазып турат. Эгерде сиздер айтып аткан талап боюнча мында грунт, таш десеңиз анда чоң нерсе төгүлөт. Жок, мелкий песок. Мен эч ким защищать этпейм. Аны түшүндүм. Мелкий песок барбы бу жерде? Жок, аралаш деп турат. Аралаш деп. Аралашына жок. Мен ошон үчүн мына Мамет Эмин көчөсүн эме мисалга келтирип атам. Мамет Эмин көчөсүн элдер өздөрү мындан арыз жаздыңыз беле ГКМ укук коргоочу органдарга? Жазылды беле? Укук коргоочу органдар иликтеп тактап туруп жооп бердиби? Жооп берди. Силер аларга жалган эметип айттыңар. Укмуш сонун жолдо мына эртең менен мага чалып туруп, Азамат деген бала чалды. Азамат чакырдыбы силерди? Мен Азаматтын аралган эмес. Мен ал меттендерге объявлять эткен эмес. Күнү эстеде ушинтип эл каршы болгонуна карабай мына кургузуп койдуңуздар. Эртең жайында бизге сасыйт. Уже түйүнөн уже неме болуп баштады. Бандай чирипчи. Сонун жанында курбагыла деп отурсак, биз эл ушунча чыгып каршы болгонубузга карабай, поличидескини алып келип, суунун жанына кылып коюшту. Азыр уже
уже сасый баштады алчы. Факт менен факты көрсөтсөк да эч ким укпайт. А самом деле кагаз жүзүнө эмес фактыды көрүш керек да. Сонун жана вообще болбойт десе курсал. Эми жолдо эле ошондой болуп атат. Улукбек мырза, сиз элдин адамысыз, элдин өйгөйүн жеткиресиз. Биздин тамды аресттен чыгарып берсеңиздер жакшы болот эле. Мен ал бала менен да уруштум, жок дегенде ушу менин кызымды көрүп туруп, мына оңолкан эже турат, квартальный билет. Ушуну көрүп баспаган кызды көрүп туруп, эмнеге койдуңар? Булар адамдар эмне бул өтүп атат? Чын эле койгонбу десем, чын эле арест экен. Чыпчын эле арестте турат. 90 адамдан алып атат. Ошол эми эмнеге арестке койду билбейм. Акимиятка булар барып келди. Барышты. Бирок эми топ-топ болуп жүргөндөн да коркосуң да эми. Митингге чыгып аталы деп салып кетеби деп да коркосуң. Ошон үчүн ушуну элге жеткизип, бул мырза айтып атат. Бүтө турган иштер. Билбейм, мен бир Кудай билет, Улукбек мырза. Ушуну бүткөрүп берсеңиз, элдин үнү сизге жетет. Сиз элдин үнүн жогорку жактарга жеткизсеңиз жакшы болот эле. Деген ошол 27-чи пункт иштеп атыптырбы, иштебей атыптырбы? Сурап бериңизчи бизге. Сураныч сизден. Мына жер боюнча акимият көрөйлү. Бул жака да Түшүндү бул мырза. Содабы 27 барганбыз. Булар келген, биз толук кандуу маалымат эжекелерге түшүндүрүп бергенбиз. Арестке биз койбойбуз. жок түшүндүк, жок 27-син айтып атат. 27 иштеби. Аны иштебес анан эмне Жердин анында окугу бар болуп атат да. Жок аткан. Бардыгы бар. А бирок ал мыйзамды бузуп сатылбай турган огородду элге сатканга акча коммерция кылып атыр да. Анан жөн укугу да алар бузуп салгандардын укугу сакталат. Анан бузбаган адамдардыкы жок дагы эмес. Дагы жок айта кетейин байкеси. Сиз айткан менен ал эмне үчүн кайракы жерде огороддун жерин Сиз Садыр Жапаровдун өзүнүн деле элге саттым. жөнүндө. Эми сиз алып атканда сиздер ошол жерде болбойт белең. Жок, бүтпөйбү. Жок, сонда адашып атат. Ишендим. Сатып алдык. Номерим бар, байланышыңыздар. Жок, неме келгенин чыгарганыбыз максатыбыз элдин чогулган максаты ушу Гоголя көчөсүнүн асфальттоо иштерине могу ага чейинки иштерине эмелер бөлүнгөн экен, негизи 3 миллион 800 миң. Анан кийин бул жакта документте жазылып турат, мелкий песок шебен деп, шебен эч бир эмеси жок. Мына нерсе мен калп айтсам, мына ушул адам бар бу. Мына өзүңүз деле шебен мындай нерсе болгон эмес. Анан ар бир тракторге 10 миң нерсе иштегенде эле 3 миллион 800 миң кетпейт. Канча аралык жасалды? Мына 1 километр 600 метр. жок. 1 километр 600 метр таканса. 1 километр 600 метрби? Миллион кайдан? Ошо өтө көп акча болуп экен. Ушундагы жогору жакта бийлик органдары, тиешелүү адамдар ушул жактан көзөмөлгө алып койсоңуздар, анткен дегенде могул жакта башка документте башка болуп турат. Анан ал нерселер төгүлгөн жок бул жака чайка. Топурак алып келип төгүп коюп баткак. Күн кураганда эме баткак. Жаш балдар белчесине баткак ошол эле чечилбей турат чындыгын. Анан чакырган максатыбыз да ошол, элдин көйгөй эң негизгиси. Шебен төгүлбөдү бу жака? Мына шебен төгүлбөдү, азыр өзүңүз чыгып көрсөңүз болот. Могу жерде бир көчөнү элдер эле шагылып төктү да. Мисалы акча чогултуп эле жасап койду да. Ал мисалы кетсе бир 200-300 миң элечи шагылып төгүпчү. Мен ойлойм ушу 1,5 километрге жөн эле топурак таштаганы 4 миллион бул. 4 миллион Кеткен Гоголдо чыгып кеткен. Бул өкмөттүн акчасы, элдин акчасы да, туурабы? Муну мындай Тротуар жок. коргоо органдары кайрылыш керек, түшүнбөйм. 4 миллион коргоо органдары кайрылды. Билбейм, мен кайрылса Кайрылган учурдар деле могул жакта тура эмес жазылып атпайбы? Мына шебен мелкий песок алар төгүлгөн жок да, документте бар. Алда бул документ алдап коюшат. Азыр коргоо органдары эмне деп жооп берди буга? 30% чагыл болсо чечим турат. Мына көрүп тур, топуракта. Топурак уялас. О, мына жаңы автобустар кирди эле, булар болсо күйүлүп бүтмөй болду. Автобустар шалактап күйүлүп бүтмөй болду. Булар кирген. Неме ылай болбош керек. Жок, мына элдин аялдар билет. Окуучулар келгенде кечинде лайды жуатып бүттүк балдарды бултур. Ушун баары контролдоо, тискинин тартып, видеосун көргөн. Мынакей. Чаңдын. чаңда карабайсыңар. Чагылып болсо шебен төксө мындай болбойт эле. Жок, андай эмес. Топурак эле төгүп койгон. Неге барбы? Котловадан чыккан. Коргоо органдары эмне деп жооп берди? Арыз жазсаңыздар. Жолу келдик болсо. Не деп жооп берди укук? Эме кайрылып атпадыңыз беле? Жооп берип койсоңуз. Кимге кайрылдыңыздар? Кызматкери бүгүн жооп берди. Турутеге барып эметим дейт. Бүт
топтон жооп беришти. Бүт документация боюнча туура болду. Бүт баарын керемет экенби? Бизде ушундайбы. Берген эмес Керемет. УКМКнын кызматкери ошолорго звонить этиптир. Этсе мына кагаздагыларды бүт окуп бериптир. А кагазда жазылган менен бул туура келбей атпайбы? Дал келбейт, бирок жолун булай эле төгүп Мына эме сиз айтып атасыз сонун неме эткенде шебенкасы каякта, пешого каякта. Тендерде кандай документ объявляться деп айтты. Технадзор Мен окуганданчы бир көр дейт. Басып эле көрүм, эр Технадзор кантип кабыл алды анда муну? Шунча эл Сертификат соответствия менен алынат. Ар бир нерсе сертификат соответствия. Байке 4 миллион деп атасыз. 4 миллион койсоң асфальтты таштап өзүң өз жайылып коесуң. Жок, сиз мындай өз туган мындай деп ар бир 34 миллион асфальт басат. Эмне кылабыз анда асфальт? Арзан деп. өз негизи бюджеттен жогору жактан ар бир ушул жакта адамдардын чогулган акчасы да бюджеттен токтотурсаңыз, токтоп мен сүйлөп бүтө алайын. Анан ушунда эле бөлүнгөн акчалар көрүнгөн жагына эле чукулап жеп эле жарым жартылай документте бөлөк төккөндө бөлөк кыла берсеңиздер анан урматтуу генералыбыз Специалистсизби? жок. Жок, специалист болгон эле мен Жүр көрөбүз. Азыр эле шаар Колдон эле бирөөнү алып келсең. Эшке топурак менен уйпалы. Специалисттик керек жок. Мама өзүнүн атынан көчөдө шагыл төгүлгөн. Ошол адам менен басып койгон, батынкен. документация бөлөк болгон. Ошону айтам да, документте башка. фактически иш башка. Ошонун баарын салакылык мамиле менен карабаш, караштар керек эле да. Тиешке органдарчы. Караш керек эле да. Азыр мындай кылалы эми. Анда эмне иштеп жүрөсүң? Алар айтып этти ма? Коргоочу ККМ жооп берип атат. Жок, ККМ жооп берип аткандан мындай кылалы, баары сонунда жооп берип коет атасыңар. Туугандар, мына болду, түшүндүк, уктук азыр, болду. Болду, мындай кылалы, акыркы сөздү айтып коелу эми жыйынтык болуш керек. Мына арызыңыздар боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин жообу келди деп атпайсыздарбы? Бул жакта эч кандай мыйзам бузуу болбоптур деп. Азыр ошол токтомду, чечимди мага бериңиздер. Мага ОЗК айтты алчалы. Жок, ошо катыңызга официалдуу жооп алыңыздар. Сиздер айтып атасыздар азыр бул жерде эч кандай шагыл төгүлгөн жок, бул жерге шебен төгүлгөн жок, топурак болуп, булай болуп жок болду деп атасыздар да. Эми ошону дагы да текшериш үчүн надзорный орган бар, бул прокуратура. Ошол тергөөчүлөрдүн чечимдерин жокко чыгарат, тергөөчүлөрдүн ишин тескейт, тергөөчүлөрдүн ишине баа берет. Анан сиздер мындай кылсаңдар, бизге арыз менен кайрылыңыз. Ошол алардын токтомун тиркеп, кылмыш жок экен, бул жерде баарыбыздан сонун керемет болуптур деген жоопту алсаңыздар, ошону мага бериңиздер. Биз шаардык прокуратурага жолдойбуз. Тийиштүү кызматтарга, жалпы эле ошо тергөөчүлөрдүн ишмердүүлүгүнө, мыйзамдуулугуна ошолор гана прокуратура көзөмөл кылып баа берет. Муну дагы бир контролго койдуралы. Болобу? Жарайт. Анан бир аз күтүп турсаңыздар, мына өзүңүздөр уктуңуздар, бардык жоопторду, баарысынын чечимдерин алдыда буйруса титулга бул маселеңиздер жолуңуздар кирип атат. Эртең 27-синде биз бюджетти бекитип беребиз. Бюджет бекигенден кийин кайра буларды акимият, мэрияны контролдойбуз. Алланы сүйүүсүн берсин, Кудайдын сүйүүсүн берсин, пайгамбардын сүйүүсүн берсин. Кылган жакшы дуаларымдын баары дуалары кылгандардын дуасына кошсун. Жамандардан адаштырып, жакшыларга жанаштырсын. Душмандын колу жетпесин, Кудайым сүйүп эстесин. Башыңан бакыт багыбасын, булбулдай өнүң сайрасын. Жакшылыгың бечарага тие берсин, айткан батам кабыл келсин. Омин десең, мына бата төрүңдө жорголосун ойлата. Пайгамбар батасын тасин, бак дөөлөтүн кошо берсин. Эшигиң дайыма ачык болсун. Отурган ордуң бир жыл эмес, кылым болсун. Амин. Достор, эгерде сиз өнөктөшүңүз менен бизнес баштап, бирок анын акысын бербей койсоңуз, эмне болот деп ойлойсуз? Туура, албетте ал сиз менен экинчи иштешпейт. Баарыбыз иш баштаганда Кудайга жалбарып, Кудай, жардам бере көр, пайда көп көрөйүн деп жалбарабыз. Бирок
Кудай бизге ошол пайданы, берекени берген соң, көпчүлүгүбүз Кудайдын акысын бергенди унутуп же бергибиз келбейт. Кудайдын акысы ошол зекет, садака достор. Байгыңыз келсе сөзсүз зекет бериңиз. Бул көп жолу тастыкталган. Бүгүн садака зекет берүүнүн эң оңой жолу берекет тиркемесинде жүрүп жатат. Берекет тиркемесине азык-түлүктү, тамак ашты жайгаштырып, муктаждар менен бөлүшсөңүз болот. Ошондой эле өзгөчө кафе, ресторандын ээлери бүгүнкү тамакты эртеңки калтырбай, чыныгы муктаждарга бөлүшүңүз. Билип коюңуз, жакшылык ар дайым кайтып келет. Баарыңыздарды берекет тиркемесине чакырабыз.